Elge кыйын болду. Индиянын Андхра-Прадеш штатында катуу сел коркунучу болуп өттү. Тирупатиде чоң сел жүрдү. Суу ташкыны жүздөгөн зыяратчыларды жолдо калтырып, Андхра-Прадештеги ибадатканага катуу жамгыр жааган. Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, барыңыздар амансыздарбы? Ушул видеороликтен көпчүлүк сабак алуу үчүн бир дана лайк басып, жана каналыбыздагы эң туура жазуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочону баса кетиңиздер. Тирупати, Тирумал жана Читордун калган аймактарында жана анын айланасында суунун деңгээли коркунучтуу деңгээлге көтөрүлдү. Тургундар коопсуздук издеп үйлөрүн таштап кетишкен. Тирумалдагы Жапалия Анджанея Свами храмын суу каптап, Кудай деп атаган бурканына суу толуп кеткен. Тирумала төбөсүнө баруучу 2 жол сел жана жер көчкүдөн улам унаа кыймылы үчүн жабылды. Ал бир тараптан ибадатканага алып баруучу жөө жүргүнчүлөр үчүн тепкич да жабылган. Ренигунд шаарындагы Тирупати эл аралык аэропортунда суу каптап, расмийлер конууну токтотууга мажбур болушкан. Жер көчкү Нараянгири мейманканасынын 3 бөлмөсүн жарак забалга келтирген. Түздүктө күнүмдүк жашоо толугу менен бузулган. Анткени сууда негизги кыймылды тоскон. Катуу жааган жамгыр Канумадан Тирумалага чейин жер көчкүгө алып келди. Качкындардын 4 лагери да бар. Суу каптаган аймактардан элди эвакуациялоо үчүн өрт өчүрүүчүлөр жана полициялар бүгүн тартылды.